Жылдары ушул жылдары наразы жылдары кайратын арызданып коебуз, кайрылабыз, бир результат жок дайын. Көк самыңардан бери чыгат биздин подвалдан. Чаштар чыгып атат. Бул үй Ош шаарындагы Төрөбай Кулатов шаарчасынын 26-чы көп кабаттуу үйү. Ал жерде үйдүн жер төлөөсүнө суу толуп, жагымсыз жыт чыгып, жашоочуларды иренжитип турган чагы. Жашоочулар бул жагымсыз таштандылар менен коштолгон саркынды суу көп кабаттуу үйдүн жанына салынган мончодон келип жаткандыгын билдирет. Мончодон чыккан суу тургундардын саркынды суу түтүгүнө кошулат. Мындан улам мончодон чыккан таштандылар суу өткөн түтүккө толуп, жама суу үйдүн жер төлөөсүн каптап кетет. Банянын жыты действительно подвалдан жыт чыгат, эшиктен келетканы деле билинет. Кыштын күндөрү болсо подвалдан баягы суудун айынан тышкандар чыга баштайт 5-этажга чейин. Раса ысык мезгилинде болсо чиркейлер чыгат, бала чакабыз менен тынч жашай албайбыз. Чындыгында кыйналдык. Канча жылдан бери суранабыз буларды. Өздөрүнө канализацияны бөлөк куруп албай бизди кыйнап атат. Кээде көрсөң самындары көк-мөк болуп кадимкидей подвалда самыны менен бир жыл бир ошондой көргөмүн мен. Бүгүн Ош шаардык суу каналы ишканасынын кызматкерлери канализацияга толуп калган таштандыларды тазалап, саркынды сууну кетирүүнүн айланасын көрүп жатты. Ишкана кызматкерлери жумасына бир жолу канализацияны тазалоо үчүн келет. Бирок эмнеден улам саркынды суу толуп, жагымсыз жыт чыгып жаткандыгын анализдеп бүтө электигин билдирди. Жергиликтүүлөр мындай нерсе жылдап чечилбей жаткандыгын айтып кайгырат. Эреже боюнча ал жакта сеткалар болуш керек, өздөрүнүн өтүүчү. Ал сеткаларын биз көргөнүбүз жок. Анан кийин биз биринчиден оңдоочубуз буну. Биз кирип, мындай текшерип көрөбүз дагы, суу агып аткан болсо сетка коюш керек да, ар бир неме. Баняданбы, домдонбу мен күнөө деп айта албайм. Тиктеп чыкканым жок. Эмнесиптен тиктеп чыккан жоксуз, сиздер карашыңыздар керек да. Карайбыз, биз эскертүү беребиз, эскертүү бер. Жашоочулар тийиштүү кызматтар өз жумушун так аткарып, саркынды суу эмнеден улам кайдан чыгып жаткандыгын билип, аны тез арада калыбына келтирүү керектигин айтты. Эмнеси жакшы. Тазалайт, кайра сасыйбыз, кайра тазалайт. Бизге тазалабаш керек, как положено кетиш керек, жыт чыкпаш керек. Балдар ооруп жеткен мына подвалда мына тизеден канализациянын суусу турат. Эми бунун баардыгы чогулуп келгенде өтө чоң көйгөй, проблема пайда болду. Анан буну кайталабанга водоканалда чуркаш керек. Эл дагы мына сигнал берип айтып атат. Жергиликтүүлөрдүн арызмуунан соң Кулатов шаарчасындагы Альмарс деп аталган чоң мончого бардык. Ал жердин кызматкерлери администратор жок экендигин айтып, жашоочуларды күтүп туруусун өтүндү. Көп күттүргөн мончонун техникалык иштери боюнча көзмөндөгөн адамы мыйзамдуу иштеп жаткандыгын айтат. Жана да мончодон чыккан сууну убагында тазалоо үчүн суу каналы ишканасына акча төлөп тургандыгын билдирди. Биз каратабыз. Биз чакырып эле сразу акчасын деле беребиз буларга. Мына келип тазалап тургула деп. Келип тазалап тургула деп акчасын беребиз. Жоңгулбайт да берди келип алып. Бул чашта болчу, биз жакта мынаны чаш деп коет. Мынаны караң. Мына ака. Эми не дейсиң, мына банядан иштеге чыкпай, аппакмын дейсиң азыр. Жок, а биз затыны телевизордон чакырыш керек мындай мындай деп. Канча кирдик? Канча жыл алдыңа? Жыл сайын сасып атат. 30 000 карап коюңуз ака. Жооп берип койсуң. Суу бир эле маселе да ака. Жер төлөөсүнө саркынды суу толгон жашоочулар маселесин учурда Ош шаардык суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери карап жатат. Бул маселе жакынкы күндөрү чечилип, саркынды суу топтолбойт дегенге тургундар көп деле ишеним артпай турат. Адыл Акжулова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.